Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан элибиз, жалпы момун мусулман бир туугандар. Мынакей жакшы бир иш баштадык эле, ошонун бүгүн биринчи күнү иншалла. Ошол үй ээси Бердукул акенин бир жакшы бир ак батасы менен, бир жакшы бир дуа менен баштайлы деп турабыз. Эми бир дуа берсеңиз, бүгүнкү иштин башталышына. Аузубиллахи минешшейтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу кыргыз эли, момун мусулмандар, ошол ак тилек деген балдар достору менен, тең туштары менен ошол менин үйүмө салым кошкону келишкен экен. Үй салып берем дешип атат, жакшы ой менен келишкен экен. Алла Таала бирине 7 кылып берем деген, 70-ине 70 миң кылып берем деген, саны жок кылып берем деген. Алла разы болсун ушул балдарга, ушул салым кошкондорго да Алла разы болсун. Колдору дарт көрбөсүн, бала чакалары менен тынч болсун. Мага окшоп көп балалуу болсун, балдардын өмүрү узун болсун, өздөрүнүн өмүрү узун болсун. Алланын акыйкы жакшы көргөн кулу болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакшы көргөн үммөттөрүнөн болсун. Иманда, этикатта бекем болуп, ошентип бир тууган болуп, ар дайым бири-бирибиз менен ээрчинишип жүрө берели. Амин. Амин, Аллаху акбар. Ушул нерсеге салым кошуп аткан, бизге колдоо көрсөтүп аткан чет мамлекетте жүргөн, могу Кыргызстаныбыздын ичинде бүт ушул каражат жагынан которуп, жардам берип, ушул үй бүлөгө ушул үй туруп калсын деген максатта жакшы ой пикирлери менен, тилектери менен акча кошуп, ушул мына 2-3 күндүн ичинде 200 миң сомдон, 250 миң сомдон ашуун акча чогулду. Ошол ар бир салым кошкон агаларыбызга, чет өлкөдө жүргөндөргө, Кыргызстандагыларга баарына бир дуа кылсаңыз. Амин. Алла Таала жакшы менен жарашып жүрүшсүн, жамандан алыс болуп жүрүшсүн. Парвардигарым Алла жамандан ар дайым адашып жүрүшсүн. Жакшы менен ар дайым жарашып жүрүшсүн. Мейманда, этикатта бекем болушун. Кайра Кыргызстаныбызга келип кучакташып көрүшкө Алла Таала насип кылсын. Үй бүлөлөрү менен, тууган уруктары менен баардыгы тынч болсун. Аллахумма салли аля саййидина. Амин. Аллаху акбар. Чоң рахмат. Буйруса бүгүн ишти баштадык. Бүгүн ишибиздин биринчи күнү. Дагы да болсо, колдоо көрсөтүп жардам берем дегендер болсо, бизде бүт чет өлкөдө жүргөндөргө Сбербанк онлайн карта жана Кыргызстандагыларга 50 сом бар. Бүгүн биринчи күн, дагы да болсо колдоо көрсөтөм, кара күч жагынан жардам берем дегендер болсо дагы алдыда айтабыз, бир чоң ашар кылабыз фундаментинде. Аллахым баарыбызга күч кубат, өмүр, ден соолук берсин. Амин. Баштадык. Амин.